Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырсам, назарыңыздарда валюталар курсу. Күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жашы күтүлөт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Тоолуу райондордо жана Ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Алгач күндүн орчундуу жаңылыктарынан кыскача тизме. 9-кабаттан учуп кеткен кыз аман калды. Баалар калыбына келет. Чет элдик унаалар бекер импорттолот. 9 жаштагы бала тез даярдалуучу кесмени жеп каза болду. 3 баланын энеси жаңы төрөлгөн ымыркайын $5000 соодалашып жаткан жеринен кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздерди кененирээк тааныштырсам. Баалар калыбына келет. Чет элдик унаалар бекер импорттолот. Кыргызстанга 3-чү өлкөдөн импорттолуучу унааларга кошумча баа салыгынын өлчөмүн 0% түшүрүүнү көздөп жатышат. Мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Ал жеке тараптарга тиешелүү болот. Бул мыйзамдын кабыл алуусунун негизги аргументи 1-январдан тартып 3-чү өлкөлөрдөн Кыргызстанга ташылып келген унааларга бажы салыгынын көтөрүлүшү болду. Аны менен өлкөдөгү автопарктын жаңылануусу кечеңдей түшүшү мүмкүн. Ошондуктан ал жагдайды болтурбоо максатында жаңы мыйзам долбоору иштелип чыкты. Экономика министрлиги унаа импорттой турган жарандарды кошумча баа салыгынан 3 жылга бошотууну пландоодо. Маалымат булагы Назар Ньюс. Алтын балыктын образындагы Рүстөмбеков токтоосуз кызматтан кетиши керек. Акыркы учурда Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен чек арада улам чыр чыгып, ок атылып, анын арасында адам өмүрүн алган окуялар жалпы элибизди бушайман кылууда. Өлкөдөгү ар бир жаранды кайдыгер калтырбай, кабыргасын кайыштырып жатат. Бир гана кышылдап семирип, Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Жаныш Рүстөмбеков ордунан копшолуп койгонго жараган жок. Өлдүбү, тирилдиби дегенге баш оорутуп койбостон олчогон айлыкты жеп, оонап, чек ара менен чатагы жок чалкалап жатат. Ооба, маселени жалгыз өзү чече албашы мүмкүн. Бирок эки тараптагы жагдай шартты түшүндүрүп, өз милдетин аткарышы керек эле да. Рүстөмбеков мындан сырткары Тажикстандагы этникалык кыргыздардын көйгөйүнө да буга чейинки элчилердей маани берген жок. Былтыртан бери Мургап районуна кирген ар бир кыргыз примет деген кагазды 1500 сомго сатып алууга аргасыз болууда. Ага да элчинин башы ооруган жок. Эки өлкөнүн жарандары 60 күнгө чейин жүрө аларын айтпай, төө кушчасынан башын кумга тыгып жатат. Мындай элчи сөрөйдүн кереги барбы? Маалымат булагы де факто. Партиялар арасында интрига күч алды. Күздөгү парламенттик шайлоого убакыт жакындаган сайын бир топ саясий партияларда интрига күч алды. Биринчи кезекте тизмеге кирүү, бийликчил партияларды ыктоо, бийликке жагалданып сүйлөө деген сыяктуу көрүнүштөр башталды. Бийлик кайсыл партияны коштоп шайлоого барат экен деген суроо учурда ар бир кыргызстандыкты кызыктырып жатат. Айрымдары Биримдик партиясы десе, айрымдары Замандаш, Мекеним Кыргызстан деген партиялардын атын аташууда. Мына ушул сыяктуу маселе учурдун темасына айланды. Жаздан тартып шайлоого карата мындай интригалар күтүлө баштайт. Маалымат булагы ачык саясат. 3 баланын энеси жаңы төрөлгөн ымыркайын $5000 соодалашып жаткан жеринен кармалды. Өзгөн шаарынын тургуну 23 жаштагы кызы К жана ага бала сатууга көмөктөшүп жүргөн Айш энеси АЭ аттуу аял ымыркайды $5000 соодалашып сатып жаткан учурда кармалды. Бул тууралуу Ош ОЭБнин басма сөз кызматынан билдирди. Кыргызстанда коронавирустун алдын алуу үчүн абалды көзөмөлдөөгө штаб түзүлдү. Саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирус боюнча абалды көзөмөлдөп жана алдын алуу боюнча атайын оперативдик штаб түздү. Бул тууралуу мекеменин коомдук саламаттык башкармалыгынын жетекчиси Айнур Акматова журналисттерге маалымат жыйыны учурунда айтты. Ушул коронавирусту алдын алуу жолдорун башка министрликтердин өкүлдөрүнүн баарын кошуп туруп атайын оперативдик штаб түзүлдү. Мисалы үчүн ал штабка пограничник служба кирди, ал штабка ветеринардык инспекцияны киргизип атабыз, ал штабка информация жана культура туризм министрлигин киргизип атабыз. Анткени маалыматты силер берип турасыз, ушундай баардык кызыктар министрликтердин баарын киргизип атайын оперативдик штаб түздүк. Ошол штабтын иш аракети күндө кандай маалымат болуп атат, андан сырткары биздин жергиликтүү Кыргызстандагы жайгашкан бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо министрлиги уюму менен дагы байланышта болуп, түнү үстүндөгү маалымат менен сиздерди тааныштырабыз. Жыйынга катышып жаткан Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алыев Кыргызстанда Кытайда жайылып жаткан коронавируска кабылды деп шектелгендер жок. Болуп калса оорукана кабыл алууга даяр экенин билдирген. Штаб Кытайдагы абал жөнгө салынмайынча иштемекчи. Белгилей кетсек, аталган оору Тайвандда, Түштүк Кореяда, Японияда, АКШда жана Таиландда катталды. Ал эми Сингапур, Гонконг жана Австралияда буга окшош вирус табылган. Маалымат булагы Назар Ньюс. Ичер суусу бар экен. 9-кабаттан учуп кеткен кыз аман калды. 9-кабаттан учуп кеткен россиялык кыз үйүлүп турган кардын үстүнө түшүп аман калды.
Бул тууралуу орус маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка караганда, Россиянын Нижневартовск районундагы Излучинск айылында 9-кабатта жайгашкан үйдүн терезесинен кулап түшкөн кыз аман калган. Кыздын кулап бара жаткандагы учуру кошуна жайгашкан көп кабаттуу үйдүн сыртындагы көзөмөл камерасына жазылып калган. Видеодо көрүнүп тургандай, жабырлануучу кар күрткүнүн үстүнө катуу элек кулаганын байкоого болот. Бирок кыз бир нече секундтан кийин ордунан туруп басып кеткен. Бул окуяга күбө болгон кошуналар анын терезеге өзү чыгып алгандыгын жана тез жардам кызматын чакырышканын билдирген. Ал эми ушул тапта 27 жаштагы бейтап жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлер анын абалын орточо оор экенин айтышууда. Ушул менен бүгүнкү чыгарылыш аяктады. Эгер сиздер дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан кабарсыз калбайын десеңиз, биздин каналга катталууну унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштан амандашканча үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык тилейм.